Матраев бұл Атамбаевтың дорындағы заман. Жээнбектің заманы емес. Атамбаев ушунчалык митайымдык менен түштүк түндүк маселесин картасын көтөрүш үчүн Матраевди Жээнбекке шылтап койду. Атамбаевка мен айткам 10-жылы. Оштон туруп, Сооронбай Жээнбекти ыйлап атпайбы могул жерде? 400-700 миң доллар алып алып туруп, кайра коюп койсуңар деп. Матраев жөнүндө ошондо мен айткам. Атамбаев не кылды анан мени? Отурдук экөө 7 жыл экөө. Матраев экөө. Сооронбай Жээнбек менен бир күн иштеген жок ал. Эгер кылмыш жасаган болсо, ал Атамбаев экөө жасады. Бет тырмачылыктын дагы багы, карасынайлыктын да бир багы чеги болушу керек. Ошондуктан Матраевдин иши дагы ал өзү мына сотко берип атат, өзү чече турган маселе. Сиз ошондо кылмышын билгенсизби 700 доллар? Мен кылмышын билген жок, мен айтып атам, эл кууп берген адамдар деп атам. Меники Ошто жалгыз жүргөн убактылык өкмөттүн адамы. Ошондо мага эл айтты, могул жерде таможниктерди, башка бурдагы Бакиевдин адамдарын эл кууп берсе, силер убактылык өкмөт кайра дайындап атасыңар. Мен Атамбаевден тазаланып албайсыңбы, мурдагыларды койгондон кичине чектенбейсиңби деген ойду айтып атам. Матраевдин коррупционер же башка кылмышкер экенин мен айта албайм, аны сот тергөөчү гана айта алат. Мен айта албайм ал жөнүндө.